артпа десе добуш сатылбай калат дегенден мен алысмын да, азайышы мүмкүн. Бирок буну өнүккөн өлкөлөр дагы жок кыла алган эмес. Алдыдагы шайлоодо эмне болот? Ошол добуш сатып алуу. Добуш сатып алуу бул сөзсүз иштейт. Сиздер сатып аласыздарбы? Биз сатып алган эмеспиз. Кантип, мисалы, сизде бүт мурдагы премьер-министрлерден бери өкмөт жетектеген адамдар, бай адамдардын бардыгы мисалы үчүн 4-5 ушул бүгүнкү биздин списоктогу ошол сиз айтып аткан премьер-министрлер, ошол бай адамдар бардыгы Бишкек шаарынан коюшкан. Бишкек шаарынан коюшкан. Бишкек шаарынан бардыгы чогулуп 1 мандаттык добушка ээ боло албай калышкан. Себеп дегенде добуш ала албай калышкан да. Эгер сатып алганда башкача болмок. Бизди көбүнчө региондордон шайлашкан. Биздин шайлоочуларыбыз региондордон болгон. Региондогу биздин азаматтарыбыз добуш алышкан. Ал тилекке каршы ал добуш алган балдарыбыз артта болуп калган. Биз аз алып калганыбызга байланыштуу көпчүлүгү депутат болуп келе албай калышты. Мына азыр саясий талдоочулар мандаттын баалары тууралуу дагы кеп кылып атышат да. $200,000, $300,000. Бул албетте келечекте ошол добуш сатып алууга алып келет да. 1000 сом, 2000 сом добуш деп айтып атышат. Ар түрдүү. Мисалы, сиздер деле талдап атсаңыздар керек. Кандай болот ошол баалар? Добуш берүүнүн баалары, добуш сатып алуунун баалары, мандаттын баалары кандай болот? Ушулар тууралуу ойлонуп атасыздарбы? Эми бул турмушта болуп аткан иш да. Бул мандаттын баасы ушунча 300,000, 500,000 деген. Мисалы үчүн 1000 сом, 2000 сомго добуш сатып алынып атат деген ал турмушта иштеп атат да. 2000 сом болсо, мына 5 жыл 360 күнгө көбөйтсөңүз, 5 жылда 1800 күн болот. 1800. Эгер 1000 сомду 1800ге бөлсөңүз, азыр 1 сом болбой калат күнүнө. Туурабы? Эгер 2000 сомго добуш сатылган болсо, күнүнө 1 сомдон 1 айга 30 сом. Добуштун сатылып атат да. Эгер сатылган болсо, буну элдин баары сатып аткан жок. Ошондой бир слой бар да. Эми аны турмуш баардыгыныкы жакшы эмес да. Саясатчыларга ишенбейчүлүк бар биринчиден. Булар шайлайт кетет, кеткенден кийин буларды көрбөйсүң 5 жыл. Лучше ушу бүгүн ошо 1000 сомун, 2000 сомун алып алайын дегендер дагы жок эмес да. Жок дегенде бирдекесин бир карызын төлөп алат же бир нуждасын бүтүрүп алат. Ошондой маселе жок эмес. Бул жок болбойт. Эми ошо бир күнгө 1 сомго добушун сатып аткан адам сиздерге ыңгайлуу, бирок мамлекет үчүн туура эмес, мамлекеттин келечеги үчүн туура эмес. Ушул маселени токтотуш үчүн, азыр токтотуш үчүн эмне кылыш керек? Буну токтотуш үчүн бул өтө кыйын, бирок бир жолдорду мен мынтип айтат элем да. 1000 сомго эмес, добушту жок дегенде кымбатыраак сатыш керек да. 10.000 сом, 20.000 сом. Буну мындай болот да, 10.000 сом, 20.000 сомго добушун сатса, ал чогулуп келип туруп жанагы 10 эсе бүгүнкү күндө 1000 сомдон 2000 сомдон сатып атпайбы? 10 эсе кымбат болобу? Автоматически жана сиз айтып аткан 300.000 мандат 3 миллионго айланат. 3 миллион долларга эгер кымбат сатса. Ошентип эл олигархтарды наказать этет. 3 миллион долларга мандат сатып алыш мындай невыгодно болуп калат да. Ошондо олигархический жана сатып алуу болбой, ошондо акылдуу, билимдүүлөр сатып албай тургандар келишет да. Ушундагы добуштарын сатып аткан шайлоочуларга бааны кымбаттаткыла деп кымбаттатып. Мен айтып атышпайбы, сатпагыла деп. Добушуңа 2010-жылы, 15-жылы ага чейинки шайлоолордо ушул нерсе болуп келатат да. Анан 20-жылы болбой калат деген менин арымча бул жөн эле популисттик ачкыйкырык да.